Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин сыйлуу коногу кыргыздын сыймыктуу уулу альпинист Эдуард Кубатов болду. Коногу алгач окуу жайдын жетекчиси Бекмурза Зулуевдин кабыл алуусунда болуп, андан соң аны өзгөчө кубануу менен күткөн жыйындар залындагы окутуучулар жана студенттер жамааты менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө каарманыбыз тууралуу даярдалган кыскача маалымат иретинде ролик коюлуп, андан соң Эдуард Кубатов бүгүнкү жолугушуунун максатын айтып, өзү тууралуу акыркы ийгиликтери боюнча баяндап өттү. 7600 метрде мен деген өзүмө деле вопрос бердим да, мен келемби кайра Эверестке же келбеймби дегенде, ошондо мен айткам, Эверестке мен эч качан келбейм. Эверест менин жашоомдо бир жолу, акыркы жолу болгон. Альпинисттин айтымында Эверест чокусунда кыргыз желеген желбиретүү анын балалык кыялдарынын жана жашоодогу эң башкы максаттарынын бири болгон. Буга чейин подполковник, жеке ишкер, алтын казуучу, дипломат кызматтарында эмгектенип жүргөн болсо, акыркы 8 жылдан бери жашоосунун нугун альпинизмге буруп, өзү эңсеген ийгиликти багындыра алган. Ал үчүн 7 жыл даярданып, анын бир да күнү машыгуусуз өткөрбөгөнүн айтат. Бул Эверест, бул менин жашоомдо эң чоң маанилүү иш болду. И бул именно это спортивное достижение кыргыз элиме, кыргыз жериме, Кыргызстаныма арналган. Ошону билип жүргүлө, ошону самое главное. Бул менен бирге окутуучулар жана студенттер тарабынан бир канча суроолор берилип, каарманыбыз ар бир суроону өзгөчө кубануу менен кабыл алып жооп берип жатты. Суроо берейин дегеним бул сиз айтып калдыңыз, бул кыргыздын желегини менин алдында $5 көтөрүлгөндөрүңүздө мага кызыгы $5 кайсыл жана ушул уулуу бийиктиктеги дагы кандай максаттарыңыз бар? Айта кетсеңиз рахмат. Бул альпинисттердин бир эмеси бар да, бир позициясы. Кенедей тоо болсо дагы с огромным уважением, с огромной благодарностью. Это выше, Австралиянын Кенедей тоо болсо дагы высшая точка Австралии. Мен ошого чыккам, Костюшкага. Потом Эльбрус, это высшая точка Европы и России. Анан деген Аконкагуа, это высшая точка Южной Америки. Потом Килиманджаро, высшая точка Африки. И Эверест, это не только высшая точка мира, Азиянын эң бийик тоосу. Ошо менен 5 тоо, эми 2 тоо калды. Антарктидада Винсон деген тоо бар, анан Түндүк Америкада Маккинли деген тоо бар. Өкөтең аябай оор, татаал, муздак тоолор. Эми буюрса 2-3 жылдын ичинде аракеттенип ошо 7 тоо проектти бүтүрсөм, ошону, по-моему, мен если память не изменяет, 340-345 киши дүйнөдө жасаган альпинист эле бар да. Андан соң ректор өз сөзүндө Эдуард Жумакадыровичтин ийгилиги артында дүйнө элинин кыргыз элине болгон көз карашы өзгөргөнүн белгилеп, альпинистти ак алкак жана баалуу белек менен сыйлады. Сизге мындай стимул берип аткан, алдыга үмүттөрдү жандырып аткан ушундай Эдуардтай кыргыз жигиттер көп болуш керек деп ойлойм. Ал үчүн чексиздик, окуу, аракеттер болуш керек. Мына биздин каарманыбызды көрүп атасыздар, бир эле бийиктикти багындырбай атат. Демек, биз көргүбүз келген Европаны иштеп келип атат. Жыйынтыгында каарманыбыз ОшМПУнун жамаатына ыраазычылык билдирип, өзгөчө окуу жайдын педагогикалык статусун сактап калганына баа берүү менен алдыда өсүү өнүгүүсүнө тилектеш экенин билдирди. Честно говоря, очень благодарен и восхищен педагогическим университетом. И я рад, что этот университет сохранил именно педагогическое направление, потому что я считаю, что это сейчас самое важное в нашей стране, эң маанилүү направление. Поэтому продолжайте развиваться. Я вот сегодня выступал перед многочисленными студентами. Я вижу эту позитивную энергию, я вижу вот эти светлые лица, светлые взгляды, и я вижу эти желания, я вижу сильную мотивацию расти. Нурайым Айтылбекова, Борончу Ергешев, ОшМПУ жаңылыктары.